Codify IT компаниясынын негиздөөчүсү. Дипломат, юрист, банкир. Катып калган нерсени ийлеп, жаңы дүйнөгө кантип киргизүү кажет. Сага мындай кыйын болду, мындай кыздар айтиге окуй алабы деп. Убактыбыздын баарын бир профессияга кетиребиз го. 5 жыл бою. Анан ал сандыкта жатат го. Ооба, диплом превратить зависимость ребенка от телефона в полезный навык. Алар бул заман менен кошо чуркап атат, ал түшүнүктүү. Азыр эми элдин баары IT тармагына тапшырып атат. Алар дагы бир 5-10 жылдан кийин эмне болот? Бирок Советтер Союзунун адамдары биз эмне кылалы? Ошон үчүн көп ата-энелерибиз 60тан кийин, 70тен кийин алжып башташат. Телефондун звоногу келгенде эле ошо жашылды басканда, анан сүйлөшүп бүткөндөн кийин кызылды басканда эле билген адамдар бар да. Дипломированный өзүңдүн компанияң менен IT бирок мигрантсың. Карган ата-апаларыбыз деле барып бир нерсе үйрөнө берсе болобу? Дагы 10-15 жылдан кийин вообще башкача болот. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сонун мейманым бар. Чай үстүндө дагы кызыктуу кептерди, пайдалуу кептерди куурашып маектешебиз деген ойдомуз. Сиздер дагы биздин жаныбызга келип, жакыныраак отуруңуздар, кулак салыңыздар демекчимин. Динара Руслан, Codify IT компаниясынын негиздөөчүсү. Саламатсызбы? Саламатсыңар, чайдан ичип, мындай өзгө жок, өздүк адамдар элебиз. Кенен кесип сүйлөшүп отуруп. Аял кишинин эмнегедир IT тармагында элестетүү абдан кыйын да баарыбызга. ITде бул жалаң эле билбейм, эркектер отуруш керек, эркектердин эле мээси жетет бул программированиеге деген менде эмнегедир ассоциация бар да мээмде. Көп эле адамдарда ошондой болуш керек. Анан аял кишинин IT тармагына кантип кирет, жөнөкөй карапайым калктын деле ал нерсе колунан келеби деген. Ушундай суроону мага көп берет. Эмнеге дегенде IT тармагы азыр мындай орусча айтканда модно болуп баратат. Мен болсо IT тармагына 16 жашымдан бери жүрөм. Эмнеге дегенде 16 жашымда политехнический колледжде физико-математический направление менен инженерияга окуп калдым. Ошондон эле меники ушундай IT тармагында IT инженерия болуп, ошон үчүн бүт ошо IT карьерам бүтүндөй акыркы 15 жылдан бери уже IT тармагында окуп иштеп калдым. Анан көбүнчө сурайт менден ошо IT тармагына кантип окуп калдың? Ошондо эле сен билчү элең IT ушундай популярный болуп, модный болот деп. Анан азыр ойлоп көрсөм мен анда билчү эмесмин. Анда мындай дипломат, анан юрист, анан банкир, анан дагы эмне деген модный профессиялар бар болчу. Баары тең ушундай экономист болом, анан банкир болом деп. Бизде мен МУКта окуп калдым, ошо программистке эң популярный мындай департаменттердин эң мындай мыктысы бул деген дипломаттар болчу, банкирлер болчу, юристтер болчу. Анан эң эле жөн дегенде ошо менеджмент, анан маркетинг болчу да. А биз болсо айтишниктердин кабинеттер подвалда болчу. Биздин компьютерный класстарыбызчы. Анан азыр ойлоп көрсөм, мындай мен ойлочумун, бул деген жөнөкөй эле бир инженерия, бир инженер болуп эле иштейм депчи. Анан азыр 15 жылдан кийин IT тармагы абдан баа болуп, анан элдин баары айтишник болобуз деп. Азыр көп сурап калышат. Сага мындай кыйын болду, мындай кыздар айтиге окуй алабы депчи. Менин оюмча ар бир адам эле IT тармагында иштей алат. Эмнеге дегенде бул ошол эле математика, ошол эле жөнөкөй профессия. Анан азыр мындай көп сураганда мен деген окуй аламбы деп сурашат да көбүнчөсүчү. Ошон үчүн менин оюмча бул сиз деген кыргыз тилинде же орус тилинде же англис тилин үйрөнүп көрсөңүз, бул деген мындай тил үйрөнгөндөй эле да. Как таблица умножениядай. Кайталай бересиз, анан бир күнү уже сүйлөп баштайсыз да. Эмнеге дегенде IT бул язык программирования. Язык программирования бул мындай программирование тили. Ошон үчүн сиз деген мындай башка чет өлкөнүн мындай тилин үйрөнсөңүз, любой IT тармагын үйрөнүп кете аласыз деп ойлойм да. Азыр мен болсом, өзүм кыргыз тилин үйрөнүп атам. Мен өмүр бою орусча окуп, жана англисче окугам. Азыр болсо ошон үчүн кыргыз тилимди дагы өзүм жаңы тил болуп мындай мага кичине кызыктуу болуп атат да. Аябай сонун эркин сүйлөп атасыз, бардыгы түшүнүктүү. Анан ошо эфирден сырткары
мындай чет өлкөлүк, эл аралык мындай ар кандай программалоо конференцияларына катышканда дагы ушу тиги коңшу өлкө Казакстан тим эле казак тилдеринде сүйлөшөт деп атпайбыз. А биз дагы эле бир аз орустардын эмесинен кете албай атат окшойбуз, Ошол бирок кыргызча үйрөнүп атканыңыз мени абдан кубандырып атат. Менин оюмча бул деген мындай мен деген орус тил мектебинде окугам 9 жыл. Андан кийин орус тилинде программирование үйрөндүм. Андан кийин Америкага барып англис тилинде программирование, IT тармагын үйрөнүп, анан өмүр бою англис тилинде иштеп калдым да. Ошон үчүн мен мындай англисче менен орусчаны аралаштырып сүйлөйм. Азыр болсо эми ошо 2023-жылдан баштап кыргыз тилин үйрөнүп, кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып атам, бирок мындай тилекке каршы кыргыз тилинде көп немелер жок экен да, мындай порталдар, подкасттар. Особенно мага деген IT тармагында мен угам да көбүнчө мен англис тилинде өзүм мындай стартап жөнүндө, инновациялар жөнүндө мен англис тилинде угам. Анан кыргыз тилинде өзүм үйрөнүп көрөйүн деп мындай кыргызча немелерди иштеп көрсөм, ошо сиздин подкастыңыз чыкты. Анан Атабековдун ырлары чыкты. Анан ошо менен болду. Мындай, биз болсо азыр мындай кыргызчаны үйрөнүп, кыргызча жазып көрдүм да. Өзүм Инстаграмдан 1-2 жолу Фейсбуктан кыргызча пост жазып көрсөм, кыйналып, кысталып айланайын, 1-2 сааттай жаздым окшойт. Андан кийин элдин баары муну туура эмес жаздың, анан тигини туура эмес жаздың, анан үтүрдү туура эмес койдуң. Андан кийин баргылачы жазбайм болчу кыргызча деп азыр жазбай калдым, бирок ошон үчүн мага да кызыктуу болду да. Сиз деген не знаю, катыштыңызбы? Чыңгыз Айтматовдун ар бир жылы жайында Рух Ордодо, Чолпон Атада форум болот. Ал жакта 7 өлкөдөн үлгүлөрү келип, мындай амбассадор или кантип айтып деп билбейм да. Анан өкүлчүлөр келет да, анан ушундай молодежный форум болот да. 2 жыл бою катыштым. Ал жакта 7 өлкөдөн келишти да. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Армения, Россия, Белоруссиядан баштап. Анан бүт ошо келген эл мындай молодежь баары тең өзүнүн проекттери жөнүндө орус тилинде айтып берип атышты да. Анан бир Казакстандан бир жаш журналист чыгып туруп казакча сүйлөгөндө баары тең мындай Чолпон Атада, Рух Ордодо бизге казакча түшүнөбүз да, бизге мындай. Анан Кара Калпакстандан келген балдар кыздар, алар да түшүнөт экен да. Бирок калган эч ким түшүнгөн жок. Анан баарыбыз тең жанагы немелер бар го, жана наушниктер, переводчиктер менен баары тең ошонун баарын издеп башташты. Мен да ойлоп койдум, кийин Кыргызстанда отуруп алып, биз өзүбүз мындай орусча неметип атабыз да. Мен ушу Codify жөнүндө, инновациялар, стартап жөнүндө айтып берип аттым. Мен да орусча айтып бердим. Анан Казакстан ушу журналисти чыгып казакча таптаза ушундай айткандан кийин мен дагы эмки жылы кыргызча выступать этем деп деген бойдон калдым. Ошон үчүн азыр мындай кыргызчаны үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Бирок тилекке каршы сөз байлыгым баары бир жетишпейт экен. Неге дегенде биз мындай бытовой эле кыргыз тилин билебиз да. Художественный кыргызчаны мындай көп жакшы сүйлөй албайт экенбиз. Эч нерсе эмес, азыздан үйрөнөбүз. Codify IT тармагы тууралуу айтып берсеңиз компанияңыз жөнүндө. Ал жакта билишимче кичинекей балдарды үйрөтөсүңөр, ар кандай тармактары бар окшойт. Кичинекей азыркы балдарыбыз төрөлгөндө эле тим эле телефонду жатка билгендей төрөлүшөт го. Анан сен билбеген нерсенин баарын чукулап атып эле баардык нерсени алар эмнегедир технологияга абдан жакын, жана ошол нерсени өзүнчө бир тили менен төрөлгөндөй да, ушуларды жатка билгендей болуп атат да. Силердин жаңы муундарды көрүп отуруп мындай кандай сезимдер пайда болот, акылдуулар чыгып келатабы? Мен дагы ушу көп азыр ата-энелерден мындай суроолор келет да. Мындай Динара, мен ушу балам ушу телефондон эле чыкпайт, компьютерден чыкпайт, ушу үйгө келгенден баштап эле монтип телефондон немете албайбыз депчи. Муну эмне кылабыз? Бул деген ушу зависимость болобу, жаман болобу, жакшы болобу? Особенно мындай телефондогу оюндар бар го. Алар ошондон түшпөйт да. Анан өткөндө мен дагы ушул теманы мындай ресерч кылдым да, көп изилдеп чет өлкөлөрдөгү атайында научный работалар бар экен, уже ошол эле известный университеттер, ученыйлар. Анан көбүнчөсү айтып атат, азыркы балдардын мындай
биз деген 8 саат турбай телефондо отурсак биздин башыбыз ооруйт. Бирок азыркы мындай жаш муундук болсо, булар деген уже ошол сиз айткандай технологиялар менен чогуу мындай төрөлүшөт да. Буларга деген мындай телефон менен колдонгонду алар сүйлөй электе эле уже билишет. Силер байкадыңарбы? 1,5-2 жаштагы балдар жакшы сүйлөй алышпайт, бирок телефонду таптатынакай YouTube'дагы мультиктерди көрүшөт. Мындай 6-7 жаштагы балдар компьютерный мындай телефондогу оюндар менен ойной алышат. Мен да ойлоп көрдүм да, бул деген жаман нерсеби же жакшы нерсеби? Эң биринчиден 6-7 саат турбай мындай телефонду ойносо, бул мындай жаман эле нерсе деп ойлойм да. Бирок если балаңыз мындай 2-3 саат күнүнө баары бир телефондо отурса, аны деген мындай полезный бир навыкка мындай айландырса болот деп ойлойм. Эмне дегенде биз өткөндө атайын ушу ата-энелерге мастер-класс кылдык да. Ата-энелерге өзүнчө жана балдарга өзүнчө. Анын кыргызчасын билбейм кандай которулат, орусчасы болсо как превратить зависимость ребенка от телефона в полезный навык. И ошону мындай биз мастер-класс кылып атканда биз көрдүк да, балдар деген 3-4 саат тынбай күнүнө ошо телефондогу оюндарды ойношот да. Бирок ал балдардын ошол зависимостун кантип ошол оюндарды жасаганды үйрөтсө болот. Ошондо алар деген 6-7 жаштан баштап эле ушу готовый бирөө жасаган оюндарды ойнобой, өзүлөрү ошо оюндарды жасаганды үйрөнүшөт да. Ошондо 12-14 жашка чыкканда алар уже программирование билип калышат. Анан программированияны мындай жаңы кесиптей үйрөнүшпөйт да, бул деген мындай мета навык деп коет. Англис тилинде эле уже мындай жаш башынан билишет. Азыр деген мен ушу Сингапурда, Америкада жашап калдым да. Американецтер жана Сингапурда жашаган үй-бүлөлөр балдарына атайын немелерди, репетиторлорду алышат. Няня жана репетиторлорду чет өлкөдө сүйлөгөндөрдү алышат да. Китайский языкты билген, русский языкты билген жана испанскийди билген. Неге дегенде кичкей бала 3, 4, 5, 6 жашында ага деген без разницы кайсы тилинде сүйлөй. Алар деген англисчеде сүйлөй беришет, орус тилинде нянясы болсо орусча сүйлөй беришет, англис тилинде нянясы болсо аны менен сүйлөй беришет. Репетиторлору французский тил менен мындай сүйлөсө только французча. Алар француз тилин дагы үйрөнүп кетишет да. Булар деген уже 7-8ге чыкканда свободно 4-5 тилде сүйлөп калышат. Ошондой эле программирование дагы азыркы убагында если жаш балдар 6-7 жашынан баштап үйрөнүп башташса, 12-14 жашка чыкканда булар деген программированияны свободно билип калышат. Анан аны мындай отдельный кесип кылып тандабай, жөн эле алар деген уже ошол эле мугалим болом же врач болом десе, ошол эле врачка окуп поступать эте беришет. Бирок дополнительно уже технологияларды билишет, компьютерди билишет, программированияны билишет, англис тилин билишет. Ошон үчүн менин оюмча азыр мындай көп ата-энелерге айтам да, программирование IT тармагын бул деген мындай кесиптей караштырбай, мета навыктай караштырыш керек. Англис тилин дагы бул кесип эмес. Англис тили бул деген мета навык. Мета навык бул деген 21-кылымда сизге керектүү навыктар деп коет да. Мен азыр ушу англис тилинде сүйлөйм, орус тилинде сүйлөйм, кыргызчаны үйрөнүп атам. IT тармагында сүйлөйм. Мен деген дүйнө жүзүндө любой, мен ушу Сингапурда иштеп жашап калдым, Америкада жана башка чет өлкөлөр менен көп иштейм да. Бирок мен деген программист болуп иштебейм. Мен англис тилинде переводчик болуп иштебейм. Мен өзүмдүн Codify'да жасалган IT продукттарымды интегратор болуп внедрять этебиз да, ошол эле Сингапурдагы, Австралиядагы, Европадагы компанияларга биздин IT продукттарыбызды жазап беребиз, интегрировать этебиз жана мындай алардын бизнес процесстерин автоматизация кылабыз. Ошон үчүн мен азыр мындай көп ата-энелерге айтам да, балдарыңарды мындай программист кылам деп неметпегиле. Балдарыңарга просто мета навыктарды үйрөткүлө. Бул мета навык такой глобальный 21-кылымда керектүү навыктар деп айтабыз да. Бул англис тили, англис тилден дагы бир нерсе үйрөтөм десеңер, дагы кайсы китайский, французский, испанский же ошол эле программирование.
ошол эле балаңыз мындай көп телефондо отурса, оюндарды ойносо, оюндарды ойногондон көрө оюндарды жасаганды үйрөтүш керек. Ошол эле балдарыңыз рисовать этип мындай сүрөт тартканды жакшы көрсө, анимация кылганды. Эмнеге дегенде азыркы дүйнө жүзүндө азыр мультиктер чыгып атпайбы? Анимированный киноиндустрия чыгып атат, мультфильмдер, ошол эле компьютерный оюндар, анын баарына аниматорлор керек. Ошол мультиктерди тарткан кишилер. Ошол дагы мындай балаңыз ошого кызыкса, сүрөт тартса, аларга мындай 3D анимация үйрөтсө болот, ошол эле графический дизайн, веб дизайнды үйрөтсө болот. Буларды дагы менин оюмча мета навык деп ойлойм да. Ошон үчүн мындай азыр балаңыз көп телефондо отурса же компьютерде отурса, аны деген мындай бир зависимостьти катары көрбөй, наоборот, аны мындай полезный мета навыкка акырын буруп коюш керек экен, ошондо сиздин балаңыз уже 21-чи кылымга мындай более даярданып, мындай подготовленный болот да. Эртең даже ошол эле юристке окуса или банкирге, анан юрист менен же банкир менен жумуш таба албай калса, жок дегенде мындай IT тармагында программист, техподдержка, дизайнер, проектный менеджер, сис-администратор болуп иштей алат. Ошондо да Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө. Биз компьютер кармаса, телефон кармаса эле башың жайырген эле кечке ошокто отурасың деп чаңгыра беребиз, анан болгон чачыбызды жулуп эле биз өзүбүздүн доорубуздан чыга албай атырбыз жана алардын жаңы көз карашына шайкеш келе албай атырбыз. Мен ушу балам телефонун карап отурса, мейлде уруксат берип койгом. Керир эле кечке. Балким ушу тажаганда неме болот го Тажабайт десең, ал тиги лэптоп алып бер деп, анан программирование буга жазып бер, тиге мындай кыл деп атып эле анан өзү Майнкрафттан эле англисчеси супер болуп калыптыр. Ошону айтып атпаймынбы? Майнкрафт ойноп атып эле анан көрсө уруксат бериш керек экен, көп нерсе билет экен да. Ошондо дагы биз, например, ушу Python Майнкрафт деген бул оюн да. Балдар жөн эле ойноп, анан зависимость болот. Эмнеге дегенде алар деген дофамин. Дофамин алышат да. Анан алар эч качан тажабайт. Эмнеге дегенде ошол эле Instagram, TikTok эмнеге элдер мындай залипать этет да. Мындай чыга алышпайт, мындай. Убактыңыз болсо эле сразу телефонду алып ошого киресиз. Эмнеге дегенде сиз мындай быстрый дофамин аласыз да. Сиз деген мындай вот это чувство счастья деп коет да, дофамин. Ошондон сиз мындай зависимостьңиз түшө албайсыз. Бирок ошон үчүн биз айтабыз да, мындай запрещать эткенден көрө лучше ошол дофаминди мындай башкага өткөрүп, ошол Python на Майнкрафте деген оюндарды өзү жасаганга үйрөтсө болот да. Ошондо балаңыз деген 14-16 жашканга чыкканда алар жөн эле оюнда ойношпой, өзлөрү оюн жасаганды үйрөнүшөт да. Бул уже целый профессия, ага деген уже зарабатывать этип, мындай чет өлкөгө иштеп болсо болот. Бул биринчиден, экинчиден көбүнчө ушундай оюндар англис тилинде болот. Ошон үчүн балаңызга сразу ошо программирование менен англис тилин үйрөтсөңүз, алар ошону ойноп атып эле же оюндарды жасап атып, уже эки мета навык үйрөнөт. IT профессия менен англис тилин. Если IT профессия программированияны билсе, англис тилин билсе, деги ачка калбайт да дүйнөдө. Эмнеге дегенде, азыр мени көп балдар сурашат да, ата-энелер дагы, вот биз университетке барып 16-17 жашыбызда мектепти бүтүп университет тандап атканда бизге баары айтчу юрист бол, анан дипломат бол, анан экономист бол деп. Азыр эми элдин баары IT тармагына тапшырып атат. Алар дагы бир 5-10 жылдан кийин эмне болот? Ушунча көп программисттер болуп, аларда жумушсуз калабы деп өткөндө мен бир аутсада тренинг кылгам. Ошондо ушундай бир 16 жашта кыз сурады да, я такая: правильный вопрос. Анан мен да ойлонуп көрсөм, оказывается, смотрите, сиз деген Кыргызстандын юриспруденциясын үйрөнсөңүз, Кыргызстандын законодательствосын, Кыргызстандын конституциясын, сиз деген Кыргызстанда эле юрист болуп иштей аласыз. Бул 7 миллион население. Всё. Эки эле шаарыбыз чоң бар, Бишкек, Ош миллионный. Бирок сиз деген же ошол эле юриспруденцияны же международный отношенияны или ошол эле экономиканы окусаңыз, сиз Кыргызстанда эле иштей аласыз. Бирок сиз деген IT тармагын же англис тилин үйрөнсөңүз, бул деген мета навык деп эмнеге айтылат? Сиз деген программист болуп, же ошол эле дизайнер болуп, же аниматор болуп, сиз деген 7 миллиард дүйнө жүзүндө иштей аласыз. Эмнеге дегенде сиз деген англисче сүйлөйсүз, жана дүйнө жүзүндө бул деген Американын юриспруденциясы, юристтери алар башка. Медицинасы башка.
сиз деген бул жакта медицинаны бүтүп Америкада иштей албайсыз. Ал жактан кайта окуп, кайта диплом алышыңыз керек. Бирок если сиз Кыргызстандан IT тармагын үйрөнсөңүз, сиз Америкада программист болуп иштей аласыз. Эмнеге дегенде, бул деген дүйнө жүзүндө бирдей стандарт. Мен бул жакта ошон үчүн биз Кыргызстанда отуруп алып, ошол эле Сингапурга, Великобританияга, Австралияга IT продукттарды жасай алабыз. Ошон үчүн менин ушу продукттарым менен Codify CRM LMS менен уже 10 өлкөдө 100дөн ашык бизнестер, образовательный центрлар колдонушат. Неге дегенде, дүйнө жүзүндө JavaScript тили, дүйнө жүзүндө одинаковый JavaScript тили болот. Бул деген башкага мындай кыла албайсыз да. Сиз деген башка өлкөгө барганда аларга сертификация же диплом мындай алганга кереги жок. Бирок сиз деген ошол эле юриспруденцияны бияктан бүтүрсөңүз, же медицинаны, ошол эле Европага барасызбы, Сингапурга барасызбы, же Америкага, сиз ал жактан алардын окуусун бүтүрүп, ал жактын стандарты менен диплом алышыңыз керек. Ошон үчүн менин оюмча азыр IT тармагы жана англис тили бул дегенде мета навыктарга кириш керек да. Ошол эле финансовый грамотность менен. Азыркы биздин жаштар эң биринчи ушу ковидте көп мындай билинди да, не то что жаштар, даже мындай чоң эле адамдар мындай сбережение деген эмне экенин билишпейт, инвестиция эмне экенин билишпейт, кантип мындай акчаны мындай үнөмдөп сарпташ керек, мындай откладывать этип, мындай ушундойлор мындай вообще понятияда жок да. Хотя менин оюмча бул да мета навыкка кирет. Ошол эле англис тилин, ошол эле программирование, IT мындай цифровые навыки деп коет да. Ошол эле кантип Google'ду колдонгонду, ошол эле искусственный интеллект ChatGPT-ни колдонгонду, ошол эле YouTube'дан мындай ушундай каналдарды, подкасттарды издеп мындай полезный информация алганды, бул да мета навыкка кирет. Кантип инвестиция кылышты, кантип сбережение, депозиттерди, кантип мындай акчаны колдонуш керек, кандай баарын эле тойлорго каратып салбай, мындай кандай акчаны үнөмдөп, ушундай откладывать эткенди да үйрөнгөн, бул да мета навыкка кирет да менин оюмча. Анан здоровье. Өзүңдүн здоровьең, физический жана ментальный здоровье. Бул дагы менин оюмча мета навыкка кириш керек. Ошон үчүн биз деген балдарыбызды мындай немеге ошол жана эмнеле жана философиянан жана история древнего мирадан көрө ушу мета навыктарга үйрөтүш керек. Ошондо менин оюмча мындай более биздин балдарыбыз 21-чи кылымга более подготовленный болот да. Жок дегенде ачка калышпайт. Кайта мындай ковид же ошондой эле кайта мындай катаклизмдер болсочу, же согуш болсо, же ушундай мындай дагы азыркы айтат го 21-чи кылым бул мындай черная лебедь депчи. Дагы ковидтен эмнеге дегенде биз азыр билбейбиз. Ошол эле ковидте, ошол эле там согуштар болушу мүмкүн, ошол эле землетрясениялар болушу мүмкүн. Анан сиздин сбереженияңыз жок болсо, чет өлкөнүн тилинде сүйлөбөсөңүз, мындай глобальный профессияңыз жок болсо, сиз мындай неподготовленный болосуз да. Ошон үчүн менин оюмча биз деген азыр уже мындай бир профессияны үйрөнбөй, навыктарды үйрөнүшүбүз керек. Убактыбыздын баарын бир профессияга кетиребиз го, 5 жыл бою. Анан ал сандыкта жатат го татынат. Ооба, диплом болуп. Бирок алдым деген мындай галочкабыз үчүн тей сүйүнөбүз да. Анан аякта окубай калсак же неме болбой калсак анда башка кеп болуп калат. Анан мен айтайын дедим эле, макул эми жаш моундарго төрөлгөндө эле аны түшүнөт экен, ошол жакка аралашпал, балдарың эйин эркин телефон аркылуу каалаган тилин үйрөнө берет. Алар бул заман менен кошо чуркап атат, ал түшүнүктүү. Бирок Советтер Союзунун адамдары биз эмне кылалы? Телефон чукканда эмне дейт деп эле жүрсөк, улам эле балдарыбызга кайрыла бергенден да жазганасың. Бизден дагы улумум бар, таптакыр телефонду кабыл албаган. Телефондун звоногу келгенде эле ошо жашылды басканда, анан сүйлөшүп бүткөндөн кийин кызылды басканда эле билген адамдар бар да. Ошол айылдагы балким келин-кесектер азыр ошол эле ошол жерде отуруп алып бизнес жасагысы келеттир телефон аркылуу, же бирдемке интернет аркылуу бир нерсе кылыш керектир. Аларды катып калган нерсени ийлеп жаңы дүйнөгө кантип киргизүү кажет. Менин оюмча бул мен бүгүн ушу
папамдын туулган күнү. Куттуктайбыз. Бүгүн 59-га чыгат. Ай сон. 1 жаштан кийин уже 60 юбилей болот. Папам деген автошколада правила дорожного движенияны үйрөтөт да. Жол эрежелерин. Жол эрежелерин үйрөтөт. Анан мындай теорияны да сабагын берет кыргыз тилинде. Өзү дагы ушундай кыргыз тилинде, орус тилинде үйрөтөт. Анан папам мындай ага деген студенттер звонить этип, бул күнү бошосузбу деп, анан папам мындай журналы бар болчу да. Ошо ковидтин убагында болуш керек эле, бир 20-жылы, жана 21-жылы ага звонить эткенде, анан биз деген тамак ичип атабыз, же чогуу бир нерсе кылып атабыз, анан ал деген бул күнү бошсузбу, тиги күнү бошсузбу, анан ал деген мындай ар дайым айтып калчу да, ай менин журналым машинада калыптыр, азыр бир жарым сааттан кийин чалгыла, мен деген машинеме жетип, анан ушул жактан карап айтып бере алам дечү да. Анан же бир жолу журнал жоголуп кетип, анан кимиси кайсы күн экенин же билбейт. Алыныкы деген 1-2 жумага мындай алдыга жазылышат да. Кайсы адрестен, кимди алып кетиш керек, кандай машина менен, правасы барбы жокпу, ошонун баарын жаттай албайт да. Анан мен бир күнү ошону карап, мен болсо айтчыбышник мен, анан проектный менеджер, мен болсо Google календарь менен иштейм. Бүгүнкү биздин дагы ушу маектин мен бир жума мурун эле календаримда саат 10-до Назира Айтбекова менен ушул жакта там подкаст болот деп мен календаримда турат да, мен унутуп калбайм. Эмнеге дегенде календарда бүт адреси бар. Анан нотификация келет жарым саат, 1 саат мурун, ай тиякта мен унутуп калба депчи. Анан мен папама, папа Google календарь колдонбойсузбу десем, ой жок, ай мен аны түшүнбөйм, мен аны эмне кылам. Анан 1-2 жумада кыйнадым окшойт папамды. Азыр болсо бир жума мурун ошол папамдардын Кашка сууда жашайт. Тоже что-то тамак ичип атасың, бирөө звонить этип калды. Анан ал болсо неме азыр мен Google календарымды карайынчы деп. Анан календарин карап, уже өзү жазат кайсыл жактан, ким, адрес, телефону менен жазып, азыр болсо ушу телефон менен эле колдонот, уже журнал менен колдонбойт. Папам бүгүн 59-га чыкты. Ал Google календарьды колдонгонду үйрөнгөнүнө ушу 21-жылы үйрөттүм, 20-21-жылы. Азыр болсо уже Google Meet менен Zoom'дан онлайн сабак өткөрөт. Google презентация менен, PowerPoint презентация менен, анан ага мындай бирөө студенттер звонить этсе, Google менен аларды жазат. Анан менин оюмча, бирок папам да мындай мурда коркту да. Эмне кылам деген мындай, мен деген мындай түшүнө албайм, анан болбойт, анан дагы мындай биздин ата-энелер кичине уялат экен да, эмне дегенде мындай кечке эле сурай бергенден тартынышат да, бир жолу сурашат, экинчи жолу. Анан балдардын дагы эмнеси бар, булай ушуну да түшүнбөйсүңбү дегенде дагы мындай көп тартынышат да. Ошон үчүн биз азыр болсо мындай папамды үйрөтүп бүткөндөн кийин ага өзүнчө компьютер сатып берип, 2 жыл мурун туулган күнүнө ошондой 57-ге чыкканда өзүнө персональный лаптоп сатып бергенбиз туулган күнүнө. Анан быйыл болсо мамам дагы баштадым. Ал 2 жаш кичүүрөөк папамдан. Ал болсо мен да компьютер үйрөнөм, папаңарга эле компьютер ала бересиңерби? Мен дагы курска барат элем деп. Мамам болсо WhatsApp менен эле колдонулат, Instagram, анан ошо телефон менен звонить эткенди эле билет да, калган компьютерный программаларды билбейт. Азыр дагы аны уже курска берген табыз. Эмне дегенде, бул деген не то что даже бизнес кылганга, бул деген 60-тан кийин биздин ата-энелерибиздин мындай новый нейронный связьтар мындай байланышпайт да. Ошон үчүн көп ата-энелерибиз 60-тан кийин, 70-тен кийин алжып башташат. Бул деген жаман нерсе эмес, бирок бул мындай нервный вот это система дагы бул дагы как мышцадай да, муну тренировать этиш керек. Ошон үчүн если биздин ата-энелерибизге жаңы навыктарды үйрөнбөсө, курстарга барбаса, ките окубаса, мындай байкадыңар белем, мен деген ушу колледжде, университетте окуп жүргөндө Америкада мен профессорлорум бар болчу да, американецтер. 75-80 жашында жүгүрүп, тоого чейин хайкингге чыгып, велосипедди тээп алып, бир университеттеги студенттердин билечи жүрөгүнүн суусун алышчу да. Эмнеге дегенде мындай компьютер менен колдонушат. Алар деген постоянно ките окушат, научный статьяларды жазышат, постоянно жаңы мета навыктарды үйрөнүшөт. Ошон үчүн алар 75-80 жашында мындай 40 эле болуп турат да, алардын мээси мындай алжып калган эмес.
Анан азыр биздеги 80 жаштагы ата энелерди алып көрсөңөр, биздин апаларыбыз, аталарыбыз, алар уже мындай мээси мындай эми алжып калган мындай жаман сөз угулат го дейм. Бирок алар мындай балдардын аттарын унутуп калышат. балдарын неберелерин неберелерин унутуп калышат. ошо да. Алар деген, если постоянно навыктарды үйрөнүп турушса, алардын деген мээси дагы новый нейронный связкалар пайда болот да. Ошон үчүн менин оюмча азыр деген эң биринчиден биздин ушу не то что апа аталерибиз жана 50-60дагы 70-80деги ата энелерибизге немелерди үйрөнүш керек да. Жаңы китептерди окуш керек, ушундай подкасттарды угуп, ошол эле жаңы языктарды Duolingo деген приложение бар англис тилинде. 60-70 жаштагы адамдар спокойно үйрөнүшө алат. Duolingo кымбат эмес, просто эле каждый день жаңы сөздөрдү таблица умножениялары кылып жаттайсың да. Программирование үйрөтүп эми кереги жок дейм да 70-80дегилерге. Бирок англис тилин үйрөнүп же жанагы мындай кол менен эметиш керек да. Кройка курсы, кройки шитья. Илгери силер сайма сайчу, токучу. Неге дегенде мындай жаш балдардычы 3-4 жаштагы же 1-2 жаштагы эмнеге айтат моторика вот этих мелкая моторика рук. Эмнеге дегенде сиз колуңуз менен бир нерсе жастаганда нейронкаңыз мынтип жаңы связьтар болот да. Ошентип бала жакшыраак үйрөнөт. Ошон үчүн жаш балдарга мындай көп мындай бир нерселерди кол менен жасанды керек да. Ошон үчүн 70ден кийин адамдарга ушундай бир нерсе менен кол менен жасаганды үйрөнүш керек, жаңы навыктарды үйрөтүш керек. Жана аларга менин оюмча ошондой эле YouTube менен ушундай подкасттарды кантип өзлөрүнө издегенге, мындай китептерди, курстарга жөнөтүш керек да. Ошон үчүн мен азыр ата энем даже 6-60ка чыга элек, постоянно айтам да. Мамам азыр кыргызча мындай чапандарды тиккенди үйрөнүп атат. Атайын курска жазып койгонбуз. Чапан менен белдемче тиккенди үйрөнүп атат да. Азыр мамам 57де болуш керек. Кийиздигине барып мындай немелерди жасаганды, тиккенди. Анан мамам туулган күнү швейный машинка сурады. Эмне дегенде, мындай акыркы 2-3 жыл байкап калдым. Мамам мындай постоянно мындай депрессияда, постоянно негативный новосттар, мындай жана телевизор эле көрөт, мындай немеси мындай башка бир дүйнөдө жашагандай сезилет да. Биз болсо биякта IT проекттерди жасап, дүйнө жүзүнө путешествовать этип, жаңы навыктарды үйрөнүп, өзүнчө эле бир башка дүйнөдө жашап атабыз. Ата энебиз болсо алар өзүнүн мындай новостилеринде жашайт да, телевизордон эле новости алышат. Тойлорго эле барышат. Негатив, ушак-пушак, всё. Ошон үчүн 70ке чыкканда всё, алар уже мындай мээси мындай иштебей калат да. Ошон үчүн мындай биздин 60тан ашкан, 70тен ашкан мындай апа аталарыбызга жаңы навыктарды үйрөткөнгө мындай рекомендация кылам. 40тан ошол эле 50гө чейин бул болсо жаңы профессияларды үйрөнүш керек деп ойлойм. Эмне дегенде бизде жакында эле бир 68 жаштагы киши келип, тестированияны үйрөнүп, азыр удаленкага жаңы жумуш кесипке өтүп кетти. Жаңы тестирование дегенди үйрөнүп. Анан ошол эле бир пенсияга чыккан нарындан бир байке келип, проектный менеджментти үйрөнүп, ал пенсияга чыгып өзүнүн нарында немеси мындай жери бар экен да, гостевой мындай дом. Анан ал айтат, биз деген балдарым чет өлкөгө кетип калган, анан аны иштеткенге эч ким жок, мен болсо технологияларды колдонгонду билем, эмне кылам деп. Анан өзү үйрөндү, Инстаграмды колдонгонду, IT проектный менеджментти колдонгонду үйрөнүп, азыр болсо эми жайдан баштап өзүм иштетем дейт. Ал дагы бир 60тан ашкан байке деп. Ошон үчүн менин оюмча бул мындай жаңы кесипте эмес, мета навыктай караштырыш керек да. Ошол эле ChatGPTден азыр эмнени канын баарын тапса болот. Ошол эле Google'дан, ошол эле YouTube'дан. Мен, например, YouTube'дан өткөндө эмнени үйрөндүм? Мага бир нерсени үйрөнүш керек болчу да. Анан YouTube'дан эле просто вбивать эттим, муну кантип кылыш керек деп, анан толтура видеолор чыкты, инструкциялар. Ошо менен эле кылып эле спокойно үйрөнө аласың да. Биз 50гө таяп калганда уже өлүш керек экен деп дәртлене беребиз го. Мындай жаңы жашоону кайсы гана жашта болбосун, 70-80 жашта дагы кайрадан баштаса болот десең.
аны эмне кылма эле, маны үйрөнүп алып, эртең өлөм да деп отура беребиз. мага мындай аябай кызыктай угат да, көп адамдар айтышат, мен уже 30га чыктым или 35ке чыктым, мен үйрөнө аламбы анан. Мен аны карап типа в смысле? Жапжаш эле түз. Силер деген азыр өткөндө научный тоже бир статьяны окудум. Тоже бир нейрофизиологдор жазыптыр, нейросайентисттер или не знаю как мындай правильный перевод, мен англисче окудум да. Азыркы адамдар, если мындай оорубаса, нормально өзүн мындай карашса, физиологиясын спорт менен жок дегенде эле бир 100гө чыгат экенбиз, биздин поколениябыз. Сиз деген бир кесип менен өмүр бою иштебейсиз. Сиз деген азыр болсо ар бир 10-15 жыл сайын мындай новая трансформация болот, новый навыктар менен башка. Ошол эле 15 жыл мурун эстеп көрсөңөр, ошол Instagram жок болчу, Facebook жок болчу, сиздин мобильный телефонуңуз жок болчу, сиздин мындай привычкаларыңыз вообще башкача болчу. Дагы 10-15 жылдан кийин вообще башкача болот. Кандай болот? Никто, ооба, биз билбейбиз. Ошон үчүн биз деген азыр айтабыз да, мындай гибкий, адаптивный жана технологияларга үйрөнүш керек. Бир кесип эмес, мета навыктарды үйрөнүш керек. Ошол эле помните, бир газета бар болчу, Вечерний Бишкек деген. Биз баарыбыз окучубуз. 1-2 ай мурун мен бир новость окудум. Аябай известный газета болчу. Бүт баары окушчу. Алар деген жаңы мындай цифровой 21 век болгондо, алар деген немеге өтүш керек болчу. Мындай цифровой веб-сайтка өтүш керек болчу, ушундай подкаст форматына өтүш керек болчу, же новостной порталга, мындай цифровойго өтүш керек болчу да, алар өткөн жок. Ошон үчүн мен новость окудум, Вечерний Бишкек жабылды деп. Азыркы мындай молодежьту эч ким билбейт ал Вечерний Бишкек эмне экенин. Эмне дегенде алар убагында трансформацияга өткөн жок да. Заман менен жарыша албаган. Ооба. Хотя убагында аябай известный неме болчу. Мурда помните, такси компанияларга постоянно колл-центрге адамдарды иштетчү. Ушу колл-центрга ушундай неме, алар деген мындай заказды алып, анан машина жөнөтчү. Аябай популярный профессия болчу. Бүт такси компаниялар. Андан кийин Яндекс чыкты, Uber чыкты. Ошол эле приложениялар чыкты, все, автоматизация өттү. Биздин таксилер, которые ушундай трансформация өтө алган багандар, все. Яндекс келип туруп биздин рынокто логистиканы, таксини просто жеп салды. Мурдагы кайсы таксилер бар эле, жанагы Ак Жол, анан супер такси беле, жанагы бүт такси машиналердин баары жоголбоду компаниялар. Чоң компаниялар болчу. Ошон үчүн менин оюмча азыркы 21-кылымда бул IT профессия жөнүндө эмес, бул мета навыктар жөнүндө. Сиз деген бизнестен чыгып, же жумушсуз, же мындай заработок жок калбайм десеңиз, мындай заработок кылганга мындай навыктарыңыз болуш үчүн сиз деген по-любому цифровой мета навыктарды үйрөнүшүңүз керек. Менин оюмча. Окуп кен. Ада жумуш кыласың деп. Бирок элестетсеңиз, ошол эле мындай Вечерний Бишкек менин оюмча бул мындай аябай мындай известный газета эмес беле Кыргызстанда. Азыр болсо жабылышты. Ошондо силердин кодифайыңарга жеке эле балдар эмес, карган ата апаларыбыз деле барып бир нерсе үйрөнө берсе болобу? Ооба болот, бирок биздин мындай балдарды көбүрөөк үйрөтөбүз. Эмнеге дегенде алардын да программа обучениясы мындай 6 жаштан 7 жаштан баштап 17 жашка чейин да. Чоңдордук болсо алар мындай келип, анан биз дегенде Pro IT деген мындай компьютерный навыктарды үйрөтө турган мындай курстарды көп сурачу. Ачсак, бирок все равно мындай адамдарга, мындай чоң адамдардын көп немелери болот да. Мага убактысы жарабайт, анан мен окугум келбейт, анан Шылтоосу көп да. Бирок чоңдор деле келсе болот. Биздин онлайныбыз бар чоңдорго. Улуттук каналда жакында жаңы проект жасадыңар, ал эмне болгон проект эле? Эмнени жеткирейин дедиңер эле? Эмнени жеткиришибиз керек? Мен деген ушу стартап улуту деген, стартап нация деген проект болчу. Азыр деле бар ал проект. Мен деген 23-жылы жарым жыл Google for Startups деген Астанада IT акселерация деп коет. Кайсы тилде сүйлөшүп атабыз? Азыр эң мыкты мындай IT компанияларды
10 өлкөдөн Монголия, Грузия, Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан чогултуп 15 компания, эң мыкты компанияларды анан мындай окуу болот да. Биз деген азыркы убакта ушу Codify $6 миллион оценкабыз бар. Анан бир 10 өлкөдө иштейбиз да. Бирок менин максатым бул Codify дүйнө жүзүндө мындай известный компания кылгым келет да. Бирок андай компанияны жана $1 миллиард оценкага жетким келет. Бул менин ой максатым. Бирок кантип жетишти мен билбейм. Неге дегенде мен 2 дипломум бар. Америкадан магистратура алгам, Кыргызстандан программирование үйрөнгөм, анан Сингапурдан үйрөнгөм. Бирок тилекке каршы мен мындай тегерегимде, жанымда эч ким дүйнө жүзүнө IT компания куруп көргөн эмес. Мен ата-энем карапайым, мамам үйдө бизди чоңойткон, папам болсо ушу автошколада преподавать этет. Мен ушу кантип дүйнө жүзүнө IT компанияны курушту, ушу атайын программаларга барып, чет өлкөдөн үйрөнүп келем. Ошо 2023 жылы Астанада үйрөндүм, 2022 жылы Сингапурда үйрөндүм. Анан ошол жака барганда мен көп мындай немелерди көрдүм да. Биздин Центральный Азиатский региондо баарыбыздын мындай мигрант майндсет. Эптеп-септеп эле бир нерсени үйрөнүп, ушу чет өлкөгө эптеп-септеп эле ушу көчүп кетсем деген ой бар да. Мындай тилекке каршы азыркы жаштарды сурасаң, баары тең эле бир жакка көчүп кеткиси келет. Жок дегенде Россияга, Европага, баары тең Америкага. Легально болобу, нелегально болобу. Анан менден көп сурашат да, сен эмнеге Америкада окуп, американский диплом менен, американский компанияларда иштеп, визаң менен сен Кыргызстанда жашайсың. Мен Америкада азыр биздин Codify'дын headquarter'ы компаниябыз Америкада да бар. Американский визам бар, бирок мен Кыргызстанда жашайм. Анан көбүнчө сурашат да, эмнеге деп. Эмнеге? Ошо мен айтам да, силер деген мындай чет өлкөдө жашап көргөн эмессиңер. Бизге баарыбыздын кичикебизден телевизордон американский мечта, American Dream'ди сатып беришкен да. Биз баарыбыз эле эптеп-септеп эле ушу көчүп кеткибиз келет да. Жок дегенде ушу бир Россияга же Америкага. Мен Америкада да жашадым. Сингапурда жашадым. Бирок сен дипломированный өзүңдүн компанияң менен IT, бирок мигрантсың. Мигрант, ошол эле нерседен качып, өзүң үйүңдөй, өзүңдүкүндөй сезе албайсың. Эч качан үйүңдө болбойсуң. Дайыма конок болосуң. Дайыма сага айтышат да, сен бул жактан эмессиң депчи. Анан кээ бирлер айтышат, бирок мен зато балдарым ушу Америкада, зато мен мигрант болсом дагы, мен таксист болом, же официант болом, мен да кара жумуш жасасам да, бирок балдарым зато американский мектепке барып ушундай болушат. Бирок мен көрүп көрдүм да, мен бир 4-5 жылдай жашадым. Америкада жана 1-2 жылдай Сингапурда жашадым. Кандай дипломированный болбосоң дагы сен постоянно мигрант болосуң. Мен IT тармагында иштедим, мен свободно англисче сүйлөйм, мен американский дипломум бар. Азыркы учурда мен Америкада компаниям бар. Бирок мен дегенде түшүндүм да, мен всегда мигрант болом. Всегда. Анан Америкада жашап алып, анан кыргыз жырларды угушат, кинолорду көрүшөт. Мен муну жаман деп эсептебейм, бирок сен мындай по-любому өзүң жериңде болбойсуң да. Ошон үчүн мен ойлоп көрдүм. Мен Кыргызстанда келип, ошол эле чет өлкөгө проекттер жасай аламбы деп. Анан ошо 2020 жылдан баштап ушу Codify'ды ачып, азыр мен ошол эле чет өлкөгө иштейм. Мен ошол эле Америкага проекттерди жасайм, ошол Европага проекттерди жасайм. Биздин Codify CRM менен ошо 10 өлкөдө колдонушат. Бирок мен Кыргызстанда жашайм өзүм. Жок, ошол демек ошол нерсени, проектти сиз Кыргызстанда жашап деле чет өлкөгө кыла берсеңер болот деген нерсени жеткириш үчүн жасадыңар, ошондойбу? Аны мындай кыргызча кантип которулганын билбейм, бирок орусча неме болот да. Из нации мигрантов в нацию стартаперов. Стартап нация. Стартап нация же стартап улуту названиясы ушундан чыкканда, из нации мигрантов в нацию стартаперов. Биз ушу 1 мартта биз мигрант болбо, өзүңдүн өлкөңдө кожоюн болуп,
стартапер бол, Сиздин өзүңүздү мигрант кылып экспортировать этпей, өзүңүздүн навыктарыңызды, продукттарыңызды экспортировать этсеңиз болот да. Ошон үчүн биздин ошо 3 ай сайын стартап нация деген проект болот. Ал деген мага окшогон ошо IT компаниялардын, стартаптардын негиздөөчүлөрү биз чогулуп хакатон форматында 2 күн жаш балдар, кыздар мындай. Хакатон форматы кандай экен? Хакатон Сен жаныңда аябай карган. Сайтына калып калган. Эмнели деп атат? Жаш балдар, кыздар, бул деген хакинг деген, бул англисче сөз бар, Америкадан келген культура. Бул айтишниктер мурда 2 күн чогулуп, бир идеяны алып, аны IT проект, продукт кылышат да. Ошону хакатон формат деп коет. Сиз любой идеяны 2 күндүн, 2 сутканын ичинде тынбай, ал идеяны кантип проект жасаганды үйрөнөбүз да. Биз деген только айтишниктерге эле эмес, эмнеге дегенде бизде көп региондордо жөнөкөй эле карапайым адамдар бар да, айтишник эмес, ошол эле кийизден жашаган предпринимательдер. Анан биз деген биздин досторубуз менен чогулуп, ошондой эле компаниялар негиздөөчүлөрү менен чогулуп, биз ойлондук, биз эмне кыла алабыз деп. Анан биз ар бир 3 ай сайын стартап булуту, стартап нация деген 2 күндүн ичинде биз ошо балдар, кыздарды бекер үйрөтөбүз, кантип идеяларын же бизнестерин цифровизация кылып, веб-сайт кылып, телеграм бот кылып, чат GPT-ни үйрөнүп, бизнес модельди үйрөнүп, реклама, маркетингди үйрөнүп, кантип ошол продуктун упаковать этип дүйнө жүзүнө сатканды үйрөтөбүз. Мындай продвигать эткендичи. Эмнеге дегенде азыркы убакта Кыргызстанда бизге окшогон, Codify'га окшогон компаниялар көп. Ошол эле NBFit, ошол эле GrowWave, ошол эле Kaya Health. Бизде мындай көп жаш балдар, кыздар ушундай компанияларды, продукттарды жасашат, дүйнө жүзүнө анан экспортировать этип сатышат. Өзүлөрү Кыргызстанда жашайт. Биз ошону модно кылгыбыз келет да. Эмнеге дегенде региондордон келген балдар, кыздарды сурасаң, алардын мечтасы ушу легально, нелегально болсо да Мексика менен эптеп Америкага бир жакка кетиш керек. Аны мен 1-2 жолу сурап көрдүм да, силер билесиңерби? Силер мындай ошол эле Кыргызстандан любой мета навыкты үйрөнүп, сиз ошол эле кийизиңизди же бал жасаганды же ошол эле кийимди чет өлкөгө сата аласыз. Ошол эле жок дегенде Wildberries менен бияктан кийим тигип сатсаңыз болот десем, айылда отуруп эле. Алар билишпейт. Эмне дегенде аларга бирөөлөр же мындай телевизордон ушу американский мечтаны мындай көрүп ошого мындай баргысы келет, же соседи же достору тиги Россияга барып, ошол жактан таксист болгонду же строитель болгонду эле мындай билишет да. Мындай башка биз паттерн поведения деп коет да. Башка паттерн поведения жок. Билген адамдар болсо биз же кыргызча билбейбиз, же Кыргызстанда нормально жашай албайбыз, же кыргызча ушундай өзүбүздүн опытыбызды айтып бере албайбыз да. Ошон үчүн мындай биз азыр ушу стартап нация, стартап булуту проектинин эң мындай максатыбыз, эң башкы максатыбыз ушул даже подкасттын ичинде ушу историяларды айтып бергибиз келет да. Сиз деген Кыргызстанда жашап, мета навыктарды үйрөнүп, цифровой навыктарды үйрөнүп, англис тилин үйрөнүп, любой продуктуңузду дүйнө жүзүнө сата аласыз. Кыргызстанда жашап, чет өлкөдө мигрант болбой, мындай өзүңүздүн жериңизде, элиңизде мындай жашасаңыз болот да. Анан ошол биздин мындай эң алгачкы максатыбыз. Билбейм мен кандай кыргызча түшүнө алдырдымбы же түшүнө алдырган жокмунбу, бирок ошол менен мындай мен ошого ишенем да, что биз деген Кыргызстанда стартап нация болушубуз мүмкүн. Неге дегенде ушу Кыргызстан эле эмес, ошол эле Тажикистан, Узбекистан, Казакстанда биз деген мындай мигрант майндсет да. Эптеп септеп эле бир жакка көчүп кетсек дегенчи. Эптеп септебейбиз, көчүп кетпейбиз, Кыргызстанды калабыз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз, Буюрса. Мээбизди иштетсек, көзүбүздү ачсак, анан эле бул дүйнө жүзүнө Кыргызстан аркылуу ааламга чыксак болот деп атат Динара. Корутундулаганда. Туура айттымбы? Мен көп сөз байлыгым жетпейт, мындай тилекке каршы, бирок жок, аябай жакшы болду. Көп нерсени алдык. Демек, жаш балдарыбыз телефон карап, компьютерде ойноп атса, өзүбүздүн кичинекей дүйнөбүздөн карап эле
паника болуп, балдарыбыз жаман жакка кетти дебешибиз керек экен. Аны акырын жакшы жакка буруп койсок болот экен. Ал нерсени аны бир окмуш бир кесип кылып алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошондой эле биз карып калдык, улгайдык болду деген кажет жок экен. Биз деген жаңы нерселерди үйрөнсөк, карыганда 80-90го чыкканда, ай баланча атың ким эле дебейт экенбиз. Мээбизди иштетип турушубуз керек экен. Анан программалоону жеке эле эркек балдар эмес, же жаштар эмес, аял кишилер дагы, улуумун дагы үйрөнө алат. Ал бардык адамдарга жеткиликтүү тил болуп саналат экен. Аны тишибиз өтөт экен, ошону үйрөнсөк. Анан заман өзгөргөн сайын, заман өткөн сайын ушундай жалаң технологияга сүңгүп баратабыз. Баары программалоо менен айкалышып атат, жаңы системалар түзүлүп атат. Биз ошолордо эскиликте калып калбаш үчүн алар менен жарышып, чогуу чуркашыбыз керек экен. Кандай корутунду кылдым? Баары жакшы. Дагы мындай көкүрөгүңүздө көксөңүз калдыбы ушул программаны соңуна чыгарып атып, бир момуну айтып калсам деген болчумун, ушуну айтайын деген маанилүү бир жагдайлар балким. Эң башкы максатым мындай, менин оюмча, бул биз деген өзүбүз эле Бишкекте жашап алып эле мындай өзүбүздүн мындай бабыл деп коет да. Мындай кичинекей немебизди эле өзүбүз кичинекей эле чөйрөңөрдө кайнай бербеш керек казаныбызда. Ошон үчүн менин оюмча бул сиздин мындай региондордогу көрүүчүлөрүңүзгө эң башкы мындай маселебиз бул деген ошол эле YouTube'дан, Google'дан жаңы мындай жөн эле ошол эле мындай дофаминовый развлекательный видеолорду көрбөй, ар кайсы кесиптерди бекер үйрөнсөңүз болот дейм да. Ошол эле Google'дан же YouTube'дан кирип, любой ат башыдабызбы, Баткенде жашайсызбы, орусча билесизби, кыргызча билесизби, сиз деген мындай бекер информацияны азыркы 21 кылымда тапса болот. Ошол эле бекер онлайн YouTube'дан, Google'дан IT кесибин үйрөнсө болот. Ошол эле Google, YouTube, ChatGPT'ден бекер любой навыкты, кесипти же англис тилин үйрөнсө болот. Ошон үчүн мындай көбүнчөсү айтышат да, менин акчам жок, анан мен Баткенде жашайм, Ысык көлдө жашайм, Караколдо жашайм, Ат башыда жашайм, бизде курстар жок. А силерге курс кереги жок. Сиз деген TikTok'тон, Instagram'да отурсаңыз, интернетиңиз бар болсо, YouTube'уңуз бар болсо, Google'уңуз бар болсо, ошол жактан эле онлайн үйрөнсөңүз болот. Бепбекер. Биз TikTok'то бийлегендерди эле көрөбүз да. Ошол да. Ошон үчүн азыркы убакта биздин мындай ошол эң алгачкы маселе да, акчаңыз жок болсо дагы, сиз деген региондордо жашасаңыз дагы, курстар жок болсо дагы, сиз деген ошол эле Instagram, TikTok, YouTube, Google'дан бепбекер любой кесибин үйрөнсөңүз болот. Көрдүңөрбү? Анан TikTok'ту жөлдөр сактагандар деле көрүп жүрбөйм. Сонун аябай биздин элге сонун бир маалыматтарды жеткире алдык деп ойлойм. Заман менен кошо чуркайлы, жана буюрса Кыргызстан баарыбыз мигрант болуп качып кеткенде эмес, баарыбыз күчүбүз топтоп ушул жерден жок нерседен бар нерсе жасай алганда, мээбизди иштете алганда, анан өнүгөт деп ойлойм. Келип бергениңер үчүн рахмат. Ушундай жаш туруп, анан чоң компанияны негиздеп атканыңар, дүйнөгө чыгып атканыңар, дүйнөнү башкарып аткан жаштар келатканы мени абдан кубандырды. Сиз менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Буюрса биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы жакты деп ойлойм. Комментарийге сөзсүз түрдө пикирлериңиздерди калтырып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.